Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир аябагандай даамдуу, пайдалуу жана жасалышы эң эле жөнөкөй кызылчадан жасалган корей салаттарынын бири. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге 4-5 даана кызылча керек. Кызылчаны бышырбайбыз, чийки бойдон сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Кызылчалар канчалык чоңураак болсо, сүргүчтөн өткөн кызылчалар ошончолук узун болуп, салатыбыз көрктүү болот. Бардыгын өткөрүп алгандан кийин жарым аш кашыктай туз кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Кызылчалар бир аз жумшара түшөт. Эми бетин жаап 40 мүнөттөй коюп коебуз, ширеси чыгып даяр болгончо. Ошондой эле өлчөмүнө жараша 1 же 2 пиязды ичке туурап, өсүмдүк майына кызарта кууруп алабыз. Пиязды кызылчалар даяр болгондо кууруп баштасак туура болот. Анткени салатка ысык бойдон куюш керек. Даяр болгон кызылчалардын бөлүнүп чыккан ширесин төгүп, ачуу кызыл калемпир, кара мурчтан жарым чай кашыктан кошобуз жана 1 чай кашыктан кориандр жана кумшекер кошобуз. Ал эми 2 же 3 тишче сарымсакты майдалап алабыз дагы. Майдаланган сарымсактын үстүнө ысык пиязды май менен чогуу куюп, жакшылап аралаштырабыз. Албетте туз, мурч, калемпирлерди өзүңүздүн татымыңызга жараша текшерип алыңыз дагы. 70% уксуздан 1 чай кашык кошуп, дагы бир жолу жакшылап аралаштырып, бул салатты эми 5-6 саат тыныктырып койсок, даамына кирип аябагандай жакшы болот. Мен түнү менен калтырып коем, андан кийин бере берсек болот. Достор, бул чийки кызылчадан жасалган салат 2 эсе пайдалуу, ошондуктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана көбүрөөк жасаганга аракет кылыңыздар деп айтат элем. Анткени кызылча аябагандай пайдалуу, айрыкча айымдар үчүн. Ал эми менин видеом жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.